Жалабатка Намангандан келген делегаттар облустун аймагында өндүрүлгөн продукциялар коюлган жарманкеге катышууда. Алардын катарында намангандык ишкер Талип Мухаммедиев да бар. Ал курулуш материалдарын өндүргөн ишкананы негиздеп, 1 жылдан ашуун убакыттан бери продукцияларын Кыргызстанга да экспорттоп келет. Азыркы учурда жалабаттык ишкерлер менен таанышып, келишим аркылуу иштешүүнү көздөйт. Бизнес форумга катышып жатканыбыздагы максат өзүбүздүн продукцияларды Кыргызстанга экспорттоо. Кыргызстандагы курулуш багытындагы продукцияларды өз мамлекетибизге алып кетүү. Ошондой эле биргеликте иштешүү максатында катышып жатабыз. Оборуш ва биргелешип Жарманкенин максаты эки өлкөнүн ишкерлеринин байланышын түзүү, өндүрүлгөн продукциялар менен тааныштыруу жана чогуу иштешүүгө болгон мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу. Анан ошол ярмаркага баал алып барып, ошолор менен контракт түзүп, өтө көп объемдо болбосо да, азыраак объемдо ушул ярмарка аркылуу байланышты баштап атабыз. Эми өзбек туугандардан визиткаларды алдык. Электрондук почта менен байланышабыз, алар да биздин балга өтө кызыктар экенин билгилишти. 2 күндүк иш сапардын алкагында Намангандан келген делегация туризм, соода-саттык, атамекендик өндүрүштөр менен таанышты. Мындан улам намангандык ишкерлер жылына $15 миллион ашык өндүрүмдөрүн экспортко жөнөтүп турган заводду Жалалабадка курууну пландоодо. Мана шу Жалалабад облусунда, Наманган вилаятында фаалият. Жалалабад облусунда Наманган аймагындагы биринчи жана ири өндүрүүчү Артсоф кластер ишканасы тарабынан фабрика курууну пландап жатабыз. Ошондой эле ал жылына $15 миллион ашык продукцияны чет өлкөгө экспорттогон завод болуп, 700гө жакын жумуш орундары түзүлөт. Бул нерсени ишке ашырабыз деп максат кылуудабыз. Yangi ish o'rinlarini yaratilishni maqsad qilib oldik. Намангандык ишкерлер менен Таш-Көмүр шаарынан көмүр сатып алуу үчүн да $3 миллион келишимдер түзүлдү. өзүбүздүн үчү тескар экспорттан Кыргызстан Республикасыга Өзүбүздүн айыл чарба продукцияларды экспорттоо үчүн Кыргызстан менен $3 миллион келишим түзүп жатабыз. Ошондой эле Таш-Көмүрдөн 84 000 тонна көмүр сатып алуу үчүн $2,952,500 келишимге кол коюудабыз. Кудай буйруса келишимге ылайык 1 январга чейин акчаны төлөп көмүрдү алып чыгып кетебиз. $952,500 азыр шартнамага имзалайбыз. Ошондой эле Жалалабад Наманган 2021 аталышындагы форумга эки тараптын 100гө жакын ишкерлери катышты. Форумдун башкы максаты эки облустун соода-экономикалык, социалдык, гуманитардык жана туризм тармактарындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу болчу. Бүгүнкү бизнес форумда дагы биз 10 келишимди азыр күтүп атабыз. Азыр 10 келишим түзүлөт. Ар түрдүү тармакта. Туризм тармагында, экономикалык тармакта, ошол соода тармагында келишимдер түзүлөт. Иш сапардын жыйынтыгы менен эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосунда 10 келишим түзүлдү. Буга чейин Өзбекстанда өткөн форумда 9 келишим түзүлгөн болчу. Өткөн жылы Өзбекстан өлкөсүнөн $29 миллион өлчөмүндөгү товар экспорттогон. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.